Иракта куралчан козголоңчулар полициянын бир нече бекетине чабуул коюшту. Исламчыл козголоңчулар Фалуджа жана Рамади шаарларындагы бир нече полиция канага чабуул жасап, коопсуздук күчтөрү менен атышканы кабарланууда. Жергиликтүү тургундардын айтымында козголоңчулар полициянын курал жарагын уурдап, айрым камакта жаткандарды бошотушту. Полициянын бекеттерине чабуул Анбардын губернатору дүйшөмбүдө киргизген коменданттык саатты алып салгандан бир нече сааттан кийин башталган. Пакистандын Пешаварындагы Реги районунун жашоочулары полиция шефинин жазаланышын талап кылып, нааразылык акциясын улантышты. Акциянын катышуучуларынын пикиринде полиция жетекчиси шаардагы Айыл Чарба университетинин кызматкерин анын үйүнө рейд жасаган учурда өлтүрүп салган. Украинанын борбор шаары Киевде Степан Бандеранын элесине арналып жөө жүрүш өттү. Акция украиналык улутчулдардын лидери Степан Бандеранын 105 жылдыгына арналды. Жүрүшкө бир нече миң адам катышканы кабарланууда. Айрым маалыматтар боюнча алардын саны 10 миңге жетти. Жөө жүрүштүн катышуучулары кара кызыл желектерди көтөрүп, Бандера биздин баатыр деген лозунгдарды кыйкырып, факелдерди күйгүзүштү. Степан Бандера 2-чи дүйнөлүк согушта украиналык улутчулдардын уюмунун лидери болгон. Тажикстанда жаңы жылдан тарта мөөнөтү 10 жылдан ашкан айдоочулук көлүктөр жараксыз деп жарыяланды. Декабрда өкмөт эски айдоочулук көлүктөр 2014-жылдын башталышына чейин жаңыланышы керек деп эскертүү берген эле, көптөгөн тажик айдоочулары аларга жетиштүү убакыт жана маалымат берилбей калганына нааразы болушууда. Жана 1-январдан тарта көптөгөн айдоочулар маи кызматкерлери тарабынан кармалып, айып пул төлөшүүгө мажбур болушту. Бишкек шаарындагы номер 4-төрөт үйүндө жаңы жыл алдында 4 төрөлдү. Ымыркайлар 30 декабрда операция жолу менен алынды. 2 кыз жана 2 уул. Тилекке каршы эркек балдардын бири жатындан чыга электе эле чарчап калды. Учурда үчөөнүн тең абалы туруктуу. Реанимация бөлүмүндө догдурлардын көзөмөлүндө жатышат. Энеси Бишкектин келечек жаңы конушунун 30 жаштагы тургуну Бактыгүл Молдотаева буга чейин эле 2 бала төрөгөн, анын да абалы туруктуу. Былтыр Бишкекте 4 3 жана 1 4 төрөлгөн эле. Толугураак биздин жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуз. Биз менен Facebook'тагы, Twitter'деги аккаунттар аркылуу байланышыңыз. Видео жаңылыктарды Азаттык Медиа YouTube каналынан да көрө аласыз.